Республикалык штаб эскертет. Бишкек, Ош жана Жалал Абад шаарларынын, Ош облусунун Ноокат, Кара Суу райондорунун, ошондой эле Жалал Абад облусунун Сузак районунун аймактарына өзгөчө абал киргизүү жөнүндө чечим кабыл алынды. Кыргызстандын өзгөчө абал жарыяланган аймактарында 25 марттан тарта саат 20:00дөн 7:00гө чейин коменданттык саат киргизилди. Бул тууралуу республикалык штаб кабарлады. Белгиленген убакытта жарандардын жөө жана автоунаа менен сыртта жүрүшүнө тыюу салынат. Борбор калаанын жана өзгөчө абал режими киргизилген аймактардын меймандары бүгүн түнкү саат 12ге чейин аталган аймактардан чыгып кетүүсү зарыл. Өзгөчө абал учурунда азык-түлүк дүкөндөрүнөн, дарыканалардан, банктардан жана күнүмдүк камсыздоо чөйрөлөрүнүн объектилеринен сырткаркы жайлардын бардыгы ишин токтотот. Тыюу салынган учурда көчөдө жүргөн жарандар ички иштер органдары тарабынан өздүгүн жана көчөдө жүрүү себебин аныктоо үчүн чектөө убактысы бүткөнгө чейин убактылуу кармалат. Ал эми өздүгү аныкталбаган жарандар кармалат жана шаар тургуну болуп чыкпагандар коменданттык аймактан чыгарылат. Өзгөчө абалдын талаптарын аткарбагандарга, жалган маалымат тараткандарга, укук коргоо органдарына, аскер кызматкерлерине баш ийбегендерге мыйзам боюнча жоопкерчилик каралат.